Trump İran менен элдешүүгө жакын калганын айтты. Дүйнө чемпионаты ызы чуулар менен коштолууда. Орусияга чабуул уланууда. НАТО согушууга даяр. AQShdагы миллионерлерден баалуу кеңеш. Албанияда Трамптын күйөө баласына каршы акция уланууда. Саламатсыздар, бүгүн 11-июнь AQShда жана дүйнөдө эмне болуп жатканын айтып берем. Жакын отуруп, видеону аягына чейин көрүңүз. Менин атым Кубат Оторбаев. Бүгүн түшкөн маал президент Трамп социалдык барагына Иранга бүгүн кечинде пландалып жаткан чабуулду токтотууга буйрук бергенин жазды. Анын айтымында Иран менен макулдашууга жакындап калды. Бул мамлекеттин эң жогорку жетекчилиги макулдашууну колдоого алды. Талкуу жана келишимдин пункттары Сауд Аравиясы, Катар, Бириккен Араб Эмираттары, Түркия баштаган аймактагы мамлекеттер менен макулдашылды. Келишим ушул аптада Европанын кайсы бир мамлекетинде кол коюлушу ыктымал. Бул тууралуу Трамп бүгүн маалымдады. Кошмо Штаттар кечээ Иранга кайрадан чабуул жасаган. Иран жооп катары AQShnын Бахрейндеги флотуна дрон менен чабуул койгон. Бүгүн дагы Иран Кувейттин Жарандык аэропортуна чабуул жасап, ал жактагы учуп конууну башкаруучу маанилүү радарлар баштаган жабдуулар жабыркагандыгы белгилүү болду. AQSh менен Ирандын ортосундагы убактылуу ок атпоо макулдашуусуна карабай, акыркы күндөрдө эки тарап тең бири-бирине чабуул коюп жатат. Алгач Иран Кошмо Штаттардын Apache тиг учагын атып түшкөн. AQSh жооп катары Иранга ракета аткан. Ал арада AQSh президенти Дональд Трамп Fox News телеканалына эгер кааласа Ирандын бийлиги кайсы гана убакта болбосун ак байрагын көтөрүп багынып бере аларын айтты. It could be the greatest deal in history. They could wave the white flag of surrender. Бул тарыхтагы эң чоң келишим болуп калышы мүмкүн. Алар ак желегин көтөрүп, биз багынабыз, биз бүттүк. Мындан ары каршылык көрсөтө албайбыз. Америка Кошмо Штаттары дүйнөдөгү эң күчтүү мамлекет. Аллага мактоолор болсун деп айтышы мүмкүн. Муну алар ачык айтса дагы, биздин AQShnын фейк жаңылыктар каналдары аны Ирандын чоң жеңиши катары көрсөтүшмөк. Трамптын айтымында AQSh Ирандын аскерден күчтөрүнө, аскердик авиациясына жана абадан коргонуу системаларына олуттуу соккурду. Буга чейин дагы бир нече жолу Трамп AQSh чындыгында Иранга каршы баардык согуштук потенциалын колдонбой жатканын, болбосо Ирандын бир заматта таш талканын чыгарууга кудурет жете тургандыгын билдирген болчу. Эми көптөн күткөн футбол жаңылыктарынан футбол боюнча чемпионат башталды. Анын ачылыш аземи Мексикада өттү. Ага Шакира баштаган дүйнө жылдыздары катышты. Алгачкы оюн талай ээлери Мексика менен Түштүк Африканын ортосунда болду. Оюн талай ээлеринин жеңиши менен 2-0 менен аяктады. Ошентип алар алгачкы 3 упайды топтошту. Эсепти 9-минутта Хулиан Киносиес ачты. Командалар мындан 16 жыл мурда Түштүк Африкада өткөн чемпионатта да биринчи оюнду баштап берип, эсеп анда 1-1 болгон болчу. Бул ирет AQSh, Канада жана Мексика дүйнөдөн тандалып келген 48 мамлекетти кабыл алат. Чемпионат бир катар ызы чуулар менен коштолуп жатат. Билет баасынын кымбаттыгынан тышкары AQShга кирүүдөгү виза чегарадан киргенден кийинки 10 сааттаган адамды басмырлап текшерүүлөр көпчүлүктү таң калтырууда. Ирандын командасына AQSh мелдеш күнүнө гана өлкөгө кирүүгө уруксат берди. Дүйнө коомчулугу айрыкча Африканын эң мыкты калысы Омар Артанды AQShга киргизбей койгон окуяга катуу нааразы болуп жаткан чак. Маалымат жыйында ФИФАнын башчысы Джанни Инфантино уюм буга каршы эч нерсе жасай албастыгын моюнга алды. Ал ФИФА кайсы бир мамлекетке жана анын өкмөтүнө буйрук бере албастыгын, ар бир өлкө өзүнүн ички саясатына ылайык коопсуздугун карай тургандыгын айтты. Айтмакчы, биринчи орунду алган команда бул ирет кубок менен бирге $50 миллион сыйлыкты да үйүнө алып кетет. Эксперттер менен букмейкерлер чемпиондукка шансы бар курамалардын катарына Испания, Франция,
Англияны кошууда. Бул чемпионат футбол легендаларына айланган. Месси, Роналдо, Модрич сыяктуу оюнчуларга акыркы дүйнөлүк мелдеш болуп калышы ыктымал. Чемпионатка Өзбекстандын курамасы менен катар Кюарасо, Иордания жана Кабо Верде мамлекеттери да биринчи жолу катышып жатат. Украина өткөн түнү Орусиянын Краснодар аймагына дрон менен чабуул койду. Бутага көп кабаттуу үй алынып, андан 2 жайкын тургун жаракат алды. Акыркы убакта Украина чегарадан алыс аймактарга зыян келтирүүдө. Жакынкы күндөрдө Орусиянын 20 чукул аймактарына дрон учурулуп, анын көбү атып түшүрүлгөн. Бирок айрым объекттер зыянга учурады. Аларда да НАТОнун Европадагы бириккен аскер командачылыгынын башчысы генерал Алексус Гринкевич, эгер Орусия уюмга мүчө 32 мамлекеттин бирине эле коркунуч келтирсе, НАТО дароо согушка даяр деп билдирди. Путин Украинага согуш ачуусунун негизги бир себеби катары АКШ менен СССРдин кол койгон макулдашуусуна ылайык Альянстын батышты көздөп кеңейиши каралганын, бирок бул пункт бузулуп, анын чеги Орусияга улам жакындап келаткандыгын айткан болчу. Украинадагы жаңжалдан кийин Финляндия сыяктуу Орусиянын бир катар коңшулары дагы НАТОго мүчө болушту. Ошол эле маалда Бириккен Улуттар уюму Орусияны Украинанын аймагында катталган 300дөн ашуун фактылардын негизинде сексуалдык кылмышкерлер тизмесине кошту. Газадагы кылмыштары үчүн мындай тизмеге Израиль да киргизилди. Эми биз атайын маекке сиздердин көңүлдүү бөлгүм келет. Бул АКШдагы миллионерлерден баалуу кеңеш болот. Жакында өткөн Борбор Азия мамлекеттеринин Капэкспо көргөзмөсүнүн алкагында Diversity Go компаниясынын негиздөөчүлөрү Урмат жана Канат менен, ошондой эле Кыргызстандын IT хабынын жетекчи орун басары Чубак Темиров менен маектешкен элем. Азыр ошого көңүл бурсаңыздар, маек өтө кызык жана практикалык бир катар кеңештерден турат, миллиондук кеңештер деп айтсам болот. Ошондуктан маекти аягына чейин көрүңүздөр. Туугандар, мен мына Кыргыздын баягы миллионер жигиттери, капиталисттик эмгектин баатырлары менен 2 күндөн бери таанышып атам. Мына бүгүн Diversity Go деген трак компаниясы Америкадагы ийгиликтүү иштеп аткан, жакшы өнүгүп аткан ушул компания. Ошонун мына 2 негиздөөчүсү, жетекчи кожоюндары жанымдагы Урмат, анан Канат. Экөө тең ушул Кыргыздын бычакка сап мыкты жигиттеринен. Анан менин сол жагымда биздин өлкөнүн Кыргыз Республикасынын IT тармагындагы эң чоң биздин хаб бар. Ошол хабтын жетекчиси Чубак. Чубак атайын Бишкектен учуп ушул Капэкспого келген. Аябай сонун доклад жазады ушул жерде. Чубактын IT боюнча иштеп аткан жумуштары аябай сонун. Bizde налог нөл экенин билесиздер. Мына бул жердеги чоң трансфер не деген бир траковый компания бар го. Glow Transportation. Ошол дагы ушуларга катталган экен, резидент болуп. Diversity Go да ошол жерде. 5 жылдан бери катталган. 5 жылдан бери. Мына сонун. Көрдүңөрбү, эми ушундай жакшынакай жумушту жасап аткан жигиттерди мен болгону тааныштырып коеюн дедим. Сизге бир кыскача суроо, Урмат. Эмне кыйынчылыктарыңыздар бар же болбосо бир эле мындай кыйынчылыктан тышкары бир эле суроо берейинчи. Америкада бизнес жасайм деген киши биринчи алгачкы кадамды эмнеден башташ керек, эмне кеңеш бере аласыз? Ассаламу алейкум. Байкенин көрөрмандары, угармандары. Америкага келген соң, бизнеске аттанган соң биринчи кезек сиздер иммиграционный документиңиздерди көңүл бурушуңуздар керек эң биринчиден. Анан бизнесмен болом десеңер, силер башынан баштап кредитный историяңарды туралашыңар керек. Демек документ, кредитная история, анан мыйзамды сыйлоо. Бүгүнкү күндө көптөгөн азгыртуу нерселер бар. Мындай эле кылып койсок болот экен, же болбойт экен, төлөбөй койсок болот экен деген көп нерселер бар. Бирок ошол нерсеге алданбай,
мыйзамды сыйлап, ар бир салыкты төлөп, ар бир нерсени эле өз эрежеси менен кылса, тихо, но медленно, но верно деген мен макалга көп эметем да. Эң жакшы. Ушундай суроону мен Канат кыла берейин деп атам. Канат, сиз кандай кеңеш берет элеңиз? Эми бул жакта чет өлкөдө бизнес кылыш негизи эле кыйын иммигрант үчүн. Урматка кошулуп кетем. Биринчи закон бияктын талаптарын сыйлаш керек сөзсүз учурда. Анан кошуп кетерим. Эң биринчи сиз өзүңүздү өнүктүрүшүңүз керек. Эгер өзүңүз өнүксөңүз, өзүңүзгө инвестиция кылсаңыз, ким болбосун, бул өлкөдө мүмкүнчүлүк көп. Бул жакта канча деген дүйнө жүзүндө компаниялар негизделген, ошонун 80-90% ушул өлкөдөн чыккан да, Америка Кошмо Штаттарынан. Анын ошол компаниянын негиздөөчүлөрүнүн историясын окуп чыксаңыздар, алар деле бизге окшош эле көбү карапайым элден чыккан жөнөкөй эле адамдар. Бул дегени эч кандай тоскоолдук эме жок. Сиздин жөнөмүңүз болсо, ошол предпринимательство деп коет, ошо entrepreneurshipке кызыгыңыз болсо, идеяңыз болсо, ошол идеяңыз адамзаттын маселесин чечсе, адамзатка пайда алып келсе, жок дегенде 3%-нечи сиздин бизнесиңиз аябай ийгиликтүү болот и өнүгөт. Рахмат. $1 миллион кеңештерди айтышты экөө тең. Эми чубак, ушу эксподон күткөнүңүз акталдыбы? Экспо сизге жактыбы? Албетте жакты. Бизге бул өтө маанилүү экспо деп эсептейбиз. Central Asian Cup Expo болгондон кийин бул бизге маани жагы деген Кыргызстандагы биздин Америкада жашаган жарандарыбызга эмне мүмкүнчүлүктөр бар экенин айтып беришибиз керек да. Көбүнчө учурда билбейт. Мисалы биздин Diversity Go жана башка ошондой чоң компанияларыбыз резидент мүчө катары болуп бизге иштеп келишет. Бирок ошол учурда абдан көп жаңы компаниялар ачылып атат. Ошол эле IT тармагында, тракинг тармагында, диспетчинг тармагында жана анимация тармагында да. Анан ошолорго биз Кыргызстан жөнүндө айтып берели дедик. Ошол эле учурда башка комьюнитилер менен таанышалы дедик да. Кыска мөөнөткө карабай ушул атайын Cup Expo'га келип, жылда катышалы деп планда коюп жатабыз. Буюрса, жылдан жылга бул өзүнүн мындай зор эле чоңоюп атыптыр Cup Expo. Анан менин оюмча жана сиз айтып кеткен башкы суроого толук кандуу биз баардык койгон максаттарга жеттик. Cup Expo'нун алдында компаниялар менен тааныштык. Жана кагазда деген көргөн бир да сандарды уккан жана мынча миллион табат деген. Көрүп келгенде ошо компаниялардын шап дегендерин жана атайын оңдоочу жайларын көрүп келдик. Трактор токтоткон жерлерди көрүп келдик. Көптөгөн компаниялар менен тааныштык. Өтө жигердүү. Рахмат. Өтө жемиштүү болуптур. Чоң рахмат. Сиздерге чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик каалайм. Өзүңүздөр ден соолукта болуңуздар эң негизгиси. Сизге да ийгилик байке. Сизге дагы ишиңизге ийгилик. Чоң рахмат. Көрсөтүүбүздү улантабыз. Албанияда 2 аптадан бери президент Трамптын күйөө баласы Джерард Кушнер менен кызы Иванка Трампка каршы акциялар уланууда. Тирания шаарынын борбордук аянтына 10 000 деген адамдар чыкты. Эми алар 13 жылдан бери премьер-министр кызматында келаткан Рамдын кызматтан кетишин талап кылышууда. Демонстранттар биосфералык аймак болуп эсептелген Сазан аралына Джаред Кушнер менен Иванка Трамптын курорт салуусуна каршы болушууда. Долбоордун баасы $1,5 миллиард. Албандар Африкадан Европага каттаган куштар токтой турган Виоса Нарта аймагына курорттун салынышы менен уникалдуу жаратылыш чөйрөсү талкаланып, айлана чөйрөгө оорду толгус зыян келет дешүүдө. Өткөн аптада демонстранттар премьер-министрдин резиденциясын талкалашкан болчу. Эгер сиз Америкага келүүнү кааласаңыз, бул жаңылык сиз үчүн. АКШга туристтик виза алууну каалагандар үчүн жаңы мүмкүнчүлүк пайда болуп жатат. АКШнын мамлекеттик департаменти кошумча акы төлөгөндөргө туристтик визанын маегинин кезегин эртелетүү кызматын ишке киргизгени жатат. Эми айрым америкалык консулдуктарда B1, B2 туристтик визасы боюнча маекке $750 кошумча төлөсөңүз, сизди 10 күндүн ичинде
элчиликке чакырышат. Бул биринчиден, экинчиден болсо мындай кызмат баардык эле элчиликтерде дароо ачылып кетпейт. Алгач айрым мамлекеттерде гана иштей баштайт. Үчүнчүдөн, маеке эртерээк киргениңиз сизге сөзсүз виза берилет дегенди түшүндүрбөйт. АКШ бийлиги мындай кызматтын кириши менен виза алууну көп убакыт күтүп жаткандарга ыңгайлуу шарт түзүлөт деп эсептейт. Ушул маалымат менен Америка жаңылыктарынын бүгүнкү чыгарылышын жыйынтыктайм. Менин атым Кубат Оторбаев. Биздин каналга катталып, лайк басып турсаңыз, бизге берген жардамыңыз, комментарий, сунуштарды да калтырыңыз. Аманчылыкта көрүшөлү.